Урматтуу эле көрүүчүлөр, бул сиздер көрүп турган тай, бул кадимки ошол Аламан улактан сорунга ташталган байг экен. Мырзабек агабыз азыр ушул турушта деле улак чабат экен да. Ушул өзүңүз таштаган да? Ооба, өзүм айтып таштаган. өтсөңүз ушунун тарыхын. Бунун тарыхы бир агабыз ачып берип калган. Ha. Анан ошо ашына барсак, ушу тайды сайып аткан экен. Ушу тайды таштап алганмын мен. Мындай да бир суроо да, мисалы азыр кыргызда эми баягы мындай бири-бирин сыйлап эле берип коет го, бирок сизде айтышат да, ошо өзүнүн күчү менен таштайт деп. Азыр деле ошентип чабасызбы? Муну өзүм күчүм менен таштаганмын. Мындай бирөө сыйлап ашырып андай эмес. Сыйлагандырам бар ал. Сыйлагандырам берди быйыл, Кудайга шүгүр. Муну өз күчүм менен таштап ушу балама, эң кичинекей балама ушу улак чабысын деп бергем. Өзү жүрүп атып, өзү минип атат ошо. Буну сатпай же башка бирөөгө бербей атайын Жок, ырым кылып алып калсыз. атайын ошол улак чабысын эң кичинекейине бергемин. Азыр өзү жүрүп атып, өзү тарбиялап атат. Улак чаткылан. Улак чаткылан ошо. Кандай эми сиз ошо улакчы катары айтсаңыз, бул кандай ошо ат жөнүндө кыскача кошумчалап коелучу? Кандай бул мындай боло турган атпы же кандай? Кудай кааласа бул жакшы ат болот. Кыргыз боло турган жылкы да бул. Чын өзүнүн кыргыз породасы, Ооба, мунун энеси, по-моему, менимче кыргыз, атасы сал аралашмадай да. Папанын эмесине пайына караганда. Буттарынан билесизби? Буттарына караганда же атасы карабайыр, же энеси папактай да. Ушул экөөнүн бири. Анан ушу соорунган эме болуп калган, ниет кылып барган элем ушу тайды таштап алсам жакшы ат болот деп. Көрдүңүз беле? Көрүп, телешканын үстүндө неме болгондо эле кулагы чоң болуп, көзгө жакшы көрүнгөн. Курсактуу. Анан ушуну таштап алганмын, ушу балама бердим эле, Кудайга шүгүр, быйыл 1 жаш болду эми. Эндиги жылдан баштап секин улакка чурката беребиз эми муну. Балаңыз улакка кызыгабы? Кызыгат. Кандай өзүңүздү көрө аласызбы, өзүңүздөй? Эми эч качан атадай тартыш кам. Биз деле аталарыбыздын күрөшкөнүн, баягындай неме кылганын, Атадай болуш кыйын да. Көп жагы тага жаган болуп калат. Эне жаган палван болгон да. Эне жаган тага жуттар. Жоорлар болгон. Анан мен атаман абам катты улак чапкан. Самандар. Абаңызбы? Абам. Демек эки тараптан экен да сизге? Эки тараптан, меники эки тараптан неме болгон. Анан мисалы ушул үйлөнгөндө да, сиз эми жаш курагыңызда үйлөнгөндө ошол илгери баягы палвандарга бир кыздарды карап алып беришкен да. Сиз кандай үйлөнгөнсүз? Биздин убагыбызда армияга барбаганда кыз тийбейт болчу. Бул армияга барган эмес, негодный дейт эле бизде. Баргансызбы армияга? Армияга барган эмесмин мен. Кандай болду анан? Анан көзүм көрлүгү менен бул катыным сүйлөшпөй эле качырып эле алып алгам мен. Тийбейт экен деп. Ошондон ошол убакта ошондой болгон. Түшүнүк болуп, анан Кудайга шүгүр азыр 6 балам бар. Жакшы, баары палван, катыным палвандын кызы. Же ошону айтып атпаймынбы, ошол кара үйлөнгөнсүзбү деп атам да, баягы тууган уруу палван ушундай. Эми өзүм сындап алганмын да. Вечерге барганда эле мындай көрүп калып, значит, жан баштары, мүчөлөрү жайында экен деп эле алып алгам мен муну. Же бул мындай да, чындап ушундай сөз бар да, илгертеден илгери карап, мындай сөөктүү палван кыздарды палвандарга алып беришкен. Аталарыбыз айтып калчу эле да илгери. Катынды алсаң, кулагы чоң болуш керек, же буту чоң болуш керек, же оозу чоң болуш керек деген. Анан эми мындай карасаң, буттары, жан баштары жайында. Значит, мындан кулум болот экен деп алганмын. Бул бирок негизи жөн сөз эмес да, чындыгы бар. Илгерки аксакалдардын сөзү бул. Жеңең путу чоң үчүн палван туйт деп алганмын да, путу чоң. Балдарыңыз тартыптыр да демек өзүңүз да? Кудайга шүгүр тартты балдар.